кинодогу монтаждын түрлөрү тууралуу айтылат. Монтажда монтаж деген эмне деген сөздөн, бул куруу деген сөздөн алынган да. Мисалы үчүн архитектурада, стройкада бир имаратты куруш үчүн фундаментинен баштап туруп үчүнкү чатырына чейин жабат. Ошондой эле кинодо ошондо куруу түрү менен жаралат да. Монтаж деген бул куруу, кинону чогултуу дегенди түшүндүрөт да. Анан кинону чогултуунун эки түрү болот. Эми эки негизги курууну эки түрүн айтып кетейин. Үчүнчү түрү болсо ал дагы ошого кирет, бирок негизги кинонун куруудагы чоң максат, чоң роль ойногон бул эки түр болот. Ошонун биринчиси бул эми орусча жазганда последовательный деп коет. Экинчиси болсо параллельный. Азыр мен кыргызча түшүндүрүп кетем силерге. Так. Последовательный дегенди мисалы үчүн кыргыз тилине которсок, бул уламыш монтаж деп коет да. Уламыш мисалы үчүн окуя болуп жаткандай болуп, биринин артынан бирин улап кеткенде, биз кабыл алып аткан жана кинода карап отургандай окуя үзгүлтүксүз башынан аягына чейин жанагы жалпы план, орто план, анан толук пландар менен кошулганда ошондой монтаждын түрү бул улама монтаж деп коет. А параллелдүү монтаж экинчи түрүнө кирет. Параллелдүү монтаж болгондо кандай болот? Параллелдүү монтаж болгондо эки окуя бир жүрүп атат. Мисалы үчүн эки окуяны алмак салмак бири-бирине жарыштырып бере берет да. Мисалы үчүн бир семьяда жолдошу менен, мисалы жолдошу бизнесмен болсун, аялы ошол үй домохозяйка болсун да. Анан жолдошу бир командировка кетип атса, мисалы үчүн командировка кетип айтат, мен мисалы Африка баратам или Арабияга баратам или Египетке баратам деп туруп кетет. Анан параллелдүү монтаж болгондо ошол эки окуяны көрсөтөбүз да. Аялынын турмушун көрсөтөбүз. Кандай турмуш жашап атат ошол шаарда болобу, айылда болобу, үйүндө болобу. Күйөөсү мисалы үчүн ошол жана бир мамлекетке кетип калса, анын ашыгы кандай жумуш кылып аткан экөөнүн салыштырмалуу түрдө окуяны бир убакта көрсөтсөк, бул параллелдүү монтаж болот да. Параллелдүү эки окуя толук бири-бири менен толуктап кете берет да. Ошол параллелдүү монтаж болот да. Анан дагы бир түрү бар. Бул өзү внутрикадровый кирбейт. Эме ошо монтаждын эки түрү да, негизиненчи. Последовательный, ошо уламыш монтаж, анан катар менен кеткен монтаж деп эсептелет да. А мизансцена жөнүндө ал башка сөз болот. Эми монтаж түрүндө айтып кетсек, кино мен өткөн аңгеме курганда да сиздерге айтып кеттим. Бул кинодо негизи мисалы үчүн бир чоң чыгарма эпизоддон турат да. Эпизод деген бир чоң окуядан турат. Ошол окуянын ичинен анан кичинекей окуяга бөлүнөт, сцена деп коет, сценарга бөлүнөт. Сцена деген бир мисалы үчүн мына бөлмөнүн ичинде болуп аткан окуя, кандайдыр бир окуя жүрүп атат, драмалык. Ошол сценага бөлүнөт да. Анан ошол сценаны тартыш үчүн, бир эле сценаны тартыш үчүн бир канча кадр менен тартылат киного. Бөлүп туруп, ал жерде ар кандай ракурстан, ар кандай точкадан, жана биз айткандай жалпы план, орто план, толук пландар менен тартылат да. Анан кийин монтаж ошо тартылган пландарды, мисалы үчүн жанагы биз улама монтаж деп атпайбызбы? Жана жалпы, орто, анан кийин толук пландарды. Ошонун баарын чогултканда, бул эми склейка деп коет да, мындай чапташтырыш керек да, ошо пландардычы. Чапташтырганда, ошонун рети менен, ошол чапташтырып атканда, биз ошонун логикасын жоготкой бериш керек да. Болуп аткан окуяны башка жакка окуяга өтүп кетпеш керек экен да. Ошону туура түшүндүрүш үчүн, көрүүчүгө туура жеткириш үчүн ошо улама монтаж менен пайдаланат дагы. Ошо мен сиздерге айткандай, бир бөлмөдө болуп аткан окуя болсо, ошону 9 кадрга бөлсөк, 9-ун тең ошону биздин көңүлүбүздү башка жака буруп кетпегенде, ошол окуядан болуп аткан окуяда жеткириш үчүн ошону так тартып, жана биз айткан пландар менен айтып атпайбызбы, жана бир сцена 9-10 кадрга бөлүнүп кетиши мүмкүн деп. 9-10 кадрдан турат. Мисалы үчүн бир мисалга бир келтире кетейин да. Шаардын ичинде эртең менен шаардык квартира, күйөөсү жумушка кетип атат. Вот жолдош экөө эртең менен чай ичип отурат столдун үстүндөчү. Столдо, кухняда чай ичип отурушат. Анан күйөөсү может газета окуп атабы, аялы болсо азыркы бизде абдан модно болуп кетти, мына телефонду карап отуруп чукулап отурушабы. Анан экөөнүн ортосунда чай ичип отуруп аңгемелешет да, бирок
Анан ошону көрсөтүш үчүн мисалы үчүн бул эртең мененки убакыт саат 7, күйөөсү 7-8:30 мисалы үчүн жумушка чыгып кетиш керек. Анан экөө окуп бүтүп чай ичип аткан небесин көрсөтүш үчүн жалпы план менен экөө мисалы үчүн кухняда отурганын көрсөтсөк, анан кийин тиги күйөөсүнүн газета окуп отурганын көрсөтүш үчүн биз ушу орто план келебиз, газетасын көрсөтөбүз, эмнени окуп атканын көрсөтүш үчүн деталь крупный толук план менен көрсөтөбүз, газетанын бир кандайдыр бир бөлүгүн. Ошол кайсы окуяны окуп атканын көрүүчүлөргө жеткириш үчүн, эмнеге кызыгып атканын ошол кишини көрсөтүш үчүн деталь деп коет, ошол планга өтөбүз. Анан кийин барып туруп кайра кийинки план менен орто план менен аялын көрсөтөбүз, телефон чукуп атканын, дагы эмне чукуп атканын, кандай эмоциясын бериш үчүн телефонду дагы крупный деталь деп коет, дагы толук планга алабыз, өтө толук планга алып туруп телефонду көрсөтөбүз, эмне окуяны карап атканын. Ошондой эле анан аялдын жүзүн көрсөтөбүз. Ал андан телефондон жалпыраак план болот, орто план менен толук пландын ортосунда болот дагы аялдын эмоциясын көрсөтүш керек, жүзүн. Ошол кандай аракеттенип, кандай менен карап атканын көрсөтүш керек. Анан кийин экөөнүн чай ичип бүткөнүн көрсөтөбүз, ортоң план кетебиз. Анан кийин келип кийинки планда керек болсо, күйөөсүнүн кетип атканын, кийинип атканын көрсөтүш үчүн кайра общий план кетебиз. Анан экөөнүн коштошуп атканын келиш үчүн кайра келип туруп орто план кетебиз. Көрдүңүзбү? Бир эле сцена, бул оңой эле бир мындай эле окуя, канча точкадан канча кадр менен тартылып атат. Ошондой эле мисалы үчүн бир кымындай эле окуя бир 5-6 кадр менен тартылса, андан кандай деме, татаалдыраак окуя болсо, анда көрдүңүз канча окуя керек болот, канча кадр керек болот. Ошон үчүн кино өзү негизи ошентип бир канча кадрдан турат. Бир канча кадр менен тартып алып туруп, анан кийин ошону кийин реттеш керек да. Реттөө ошол монтаж деп аталат да. Ошону жанагы катары менен болуп аткан окуяны адамга түшүнө тургандай кылып туруп, ошол окуяны жеткире тургандай болсок, ошондо биз уламыш, яны жазып коеюнчу, уламыш деп коеюн. Түшүнүктүү болсун. Так, кыргызча уламыш деп коелучу. Уламыш, экинчи болсо параллельный. Эки окуянын жүрүшү. Жүрүшү деп коелуп, көрдүңүзбү? Бул мен сиздерге түшүндүргөн окуя, бул уламыш монтаж болуп атат да. Параллелдүү эки окуянын жүрүшүн көрсөтсөк, мисалы үчүн ошол эле убакта эртең менен ошол эле айтып коелук, ошол эле шаардык үйдө эртең менен турушуп, кийимдерин даярдап атат, аял бир комнатада, эркек адам болсо жуунуп, сакалын алып, өзүн иреттеп, чет элдик командировкага чыккан жатат деп коелу да. Мына ошол эле окуяны бир эле бөлмөнүн ичинде тартыш үчүн жана мен сиз айтпадым, чай ичип отурган жеринде мисалы үчүн 5-6 кадр менен тартсак, бул жерде аялынын жана кийимдерин кантип камдап атканын, аны да детализировать этип, толук план, орто план, жалпы план менен көрсөтүш керек да. Ошондо жалаң эле аялынын өзүнүн кийимин даярдап атканын биз 4-5 план менен тартабыз. Жолдошунун күйөөсүнүн даярданып атканын, эртең менен сакалын алып, жуунуп, ваннадан тартсак, кандайдыр бир иреттеп аткан нерсени көрсөтсөк, бул да бир 5-6 планга айланып кетет. Кайра келип экөөбүз сүйлөшүп, анан коштошкондо чейин бир канча планга бөлүнүп кетет да. Бул эми негизи бир эле окуя болуп атат, бир комнатта. Анан кийин күйөөсү аял менен коштошуп, үйдөн чыгып кетти дейлик да. Чыгып кеткенден баштап күйөөсүн көрсөтсөк, аэропортко барат, анан кийин самолетко отурат, ары карай көп окуялар болот да. Ошол кезде аялы мүмкүн жумушка барабы, же болбосо кандайдыр үй ичинде жумуш кылып атат да. Анан ошол окуяны бир убакта болуп аткан окуяны көрсөтүш үчүн бул аялын өзүнчө тартабыз, үйүндө кылып аткан жумуштарын, күйөөсүн ошол жанагы аэропортко баратканын тартабыз, ошо менен самолеттон учкандан чейин көрсөтсөк, ошол эки окуяны кошуп бир убакта көрсөтүү, бул эки окуяны параллельный монтаж деп коет да. Ошону кинодо сиздер көп деле көрүп жүрөсүздөр. Мисалы үчүн азыр көрүүчүлөр абдан билимдүү, себеби интернет деген бар, азыр көп нерсе бар. Азыр каалаган кино карап алып, каалаганды карап атасыздар. Сиздер азыр муну жакшы түшүнөсүздөр. Ошого жараша ошол мен силерге эки монтаждын түрүн түшүндүрүп кетейин деген оюм ошо болду да.
Анан кийин бул жанагы жалаң эле монтаж деп атпайбызбы, кадрды түшүрүш керек деп атат. А кадрды ошол тартканда дагы ошол кадрды түшүрүүдө 9 кадрды тартыш үчүн канча убакыт талап кылат. Кандай гана бир канча камераны ошол бир канча ракурстан коюш керек. Ар бир камера, ар бир кадр тартып атканда ошого жарыкты коюш керек. Ошол жерге ошол эртең мененки убакытты көрсөтүш керек. Может ошол убакыт бу жерде окуя жүрүп атканда ошол эме квартиранын сыртында шаардын бир эмесин пейзажын көрсөтүп кетиш керек. Эртең менен чыгып аткан машинелер дуулдап ары бери жүрүп аткан, элдердин жумушка барып аткан. Ушунун баардыгы тең эгерде биз ошол дагы бир кайрыла кетсек, жалаң эле комнатанын ишин көрсөтө берсек, уламыш монтажга кирет. Эгерде ошол эле шаардын ичинде, квартиранын ичинде тигилген жумушка даярданып аткан же командировкага даярданып атканын көрсөтүп, анан ошо менен эле катар шаарды көрсөтүп кетсек, машина эртең мененки элдердин жумушка барып атканын, машинанын жүрүп аткандарын көрсөтсөк, бу да уламыш эки окуянын жүрүшү тууралуу монтаж болуп калып, параллельный монтаж кирип кетет да. Ар бир эки окуя салыштырмалуу түрдө бир убакта көрсөтүлүп калса, мунун баары тең параллельный монтаж болот да. Бул кинодо абдан көп колдонулган монтаж, эки түрү менен гана кино тургузулат да. Ушул эки монтаж менен көп колдонулат. Ошонун негизинде параллелдүү окуя же болбосо мисалы үчүн параллелдүү монтажга да бир мисал келтирип кетейин. Бүгүнкү заманда бир мисал үчүн айтып коелук. Азыркы заманда бир мурда өкмөт жагында иштеп келген киши болсун, азыр болсо пенсиядабы, ыр жасап атабы, жазуучу үйүндө отуруп алып туруп кыялданып атса, мисалы үчүн көрсөтөбүз, кабинетинде отурганын, ошону жазып атканын. А параллелдүү монтажда ошонун ою менен өткөн заманды көрсөтүп болот. Советтер Союзу убагында кандай өзүнүн жумуштарда болгон, кандай эскерүүлөр болгон, кандай жумуштарды аткарган, кандайдыр бир кыялдануу менен өзүнүн эстөөсү, ошону элестөөсүн бу дагы параллелдүү монтажга кирет. Ошондой эле адамды эртең менен мисалы үчүн ойгонуп аткан адамды көрсөтсөк, көзүн ачып ойгонуп атканда түш көрдү дейлик, бул түш дагы өзүнчө бир параллелдүү монтажга кирип кетет. Себеби түш бул башка окуя. Ошол кишинин оюна кирген, түшүнө кирген нерсени дагы көрсөтүп туруп, анан кийин ойгонуп атканы менен көрсөтсөк, анан ойгоно албай көзүн ачып жумуп же болбосо кайра эметип, кайра уктап кетип, кайра элестеп атса, бу да параллелдүү монтажга кирет. Көрдүңүздөрбү канча параллелдүү монтаждын эки окуянын чогуу жүрүшү кинодо абдан көп колдонулат. Өзүңүздөр кинонун түрлөрүн билесиздер. Көбүнчө ушул монтаждар менен кайрылат да. Анан кийин эми бул монтаждын түрлөрүн сизге айтып кеттим. Анан мындан башка параллелдүү анан уламыш монтаждан башка ритм деп коет. Ритм деген мисалы үчүн бир окуя абдан созулган окуя болсун деп коелук. Бир окуя абдан күчтүү, ошол жерде тим эле буркан чаркан чыгып аткан окуя болсо, бул эки окуянын эки ритми бар, көрдүңүздөрбү? Ошону түшүргөндө, мисалы үчүн созулган окуяны болсо, бир канча ошону ылдамдатыш үчүн бир канча бөлүккө бөлүп тартсак болот. А буркан чаркан түшүп аткан эмени бир эки кадр менен тартат. Өзү ошол түшүп аткан окуянын болуп аткан окуя, ошонун жүрүш турушу ылдамдык менен жүрөт дагы. Айрда дагы ошол ритм деп коет. Ритм ошол окуянын жүрүшү, окуянын ошону болуп аткан окуянын кандайдыр бир орусча айтканда напряженияси, кандайдыр бир чыңалуусу болот да. Анан ошондо ритмика боюнча жай окуя, анан тез окуя болуп бөлүнөт. Ошол эки окуяны тартканда дагы бунда кадрга бөлүп тартыш керек да. Мисалы үчүн динамикалуу, жанагындай чыңалган окуяны тартыш үчүн аны бир канча майда кадрларга бөлсөк болот да. Ошончолук дагы күчөтүш үчүн, ошончолук психологиялык жактан кандайдыр бир эме бериш үчүн, багыт бериш үчүн бир канча кадрга дарбетет тартабыз. Ал узун окуяны болсо басып келаткан жана көрөсүз, камера менен жылып келип, анан кийин бир бөлмөдөн экинчи бөлмөгө чыгып келип, анан бир узун кадрлар менен тартса болот да. Ал жерде өзүнүн ритмикасы ошондой тартууга мажбур кылат. Буркан чаркан динамика, мисалы үчүн динамика деген эмне? Буркан чаркан деген эки адам мушташып атса, аны бир эле кадр менен тарта албайсыз. Ошонун муштун тийгенин, кандай ошол приемду колдонуп атканын, кандай кылып кулаганын баарын көрсөтүш үчүн бир канча кадрга бөлүнүп кетет дагы. Анан ошону кийин биз уламыш кадр менен тургузсак, ошондо бул окуяны биз так анан айкын көрсөтө алабыз.